куттуу студиябыздан дагы бир орун алган биздин өнөр адамы деп айтсак болот, элибизге белгилүү болгон боорочу Кудайберген агабыз келип отурат. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Кутман таң. Сизди көрүп жатканыбызга өтө кубанычтабыз. Биз да. Борончага эми азыр өзүңүз билесиз, бүгүнкү биздин эфирибиз дагы таңкы эфир болгонго байланыштуу. Жалпы Кыргызстан көрүп жаткан учуру азыркы кырдаал боюнча эле сүйлөшөт болушубуз керек. Анткени бүт баарды тынчсыздандырган азыркы кырдаал болуп жатпайбы? Анан сиздин азыр өзүңүздүн позицияңыз, анан сиздин азыркы оюңуз кандай? Биздин Кыргызстанда акыбал кандай болду негизи? Биринчиден ассаламу алейкум. Жалпы Кыргыз элинде ушу таңда эртең менен турганда бир жакшы тилек кылып элибизде тынччылык болсо экен, бейпилчилик, токчулук болсо экен, деген бир ниет менен ойгонуп намаз окуганда бисмилла деп эртең ушуну тилек кылабыз. Ана азыр эртең мененки деп айтып атсаң, биз ушул 5-каналда силер мындай круглосуточный кылып койсоңор деле болот экен. Себеби биз кыргыз түнү дагы мындай неме кылбай революция кылып коюп, саат 3-4-тө мындай кыскасы көрүп турат экен да. Тынбайчы, уктабайт экен. Анын үстүнө жаштар уктабайт. Азыр мен азыркы жагдай жөнүндө сурап атпайсыңбы? Биринчиден жаштарга рахмат. Себеби дегенде улам-улам мындай бир адилетсиздик болуп аткандыгына байланыштуу. Бир чети курал болуп берип атса дагы, бир чети кой келечек биздики деп жаштар аракет кылып, бизди убара кылбай, биз тынч уктап аткан учурда саат 3-4 бар, акырын бийликти алмаштырып, жашынака кылып, эртең менен ойгонсоң эле алмашып калган бийлик үмүт пайда болуп калды. Мындай, Кудай буйрса дагы жакшы жагына кетет экенбиз, Кытайдын каршысынан кутулат экенбиз буйрса. Кайдыгер карагандардан дагы бир сире кутулуппуз деген ой келип атат. Бир чети жаштардын ошол баягы жаштык өзлөрүнүн күчү менен бир келечегибиз деп аракет кылып кетчегини дагы бир жакшы иш кылды. Аны биз рахмат айтмакчыбыз. Бирок жаштар дагы мансапты жакшы көрөт экен деп мен ойлоп калдым да. Кечегинки жанагы площадьта турган менин эстеликтин алдындагы чоң, алда жакшы ошол трибунаны чоңойтуп коюш керек экен. Батпай калат ошо. Себеби баары эле чоңдор жаштар чоң болгусу келет экен да. Трибунага чыгып сүйлөгөндө ая жана мыктыбек досум алып чыкты го тиги интернеттечи. Ошолор канчалык ошол жерде белгилүү эле болуп жүргөн жаш тиги депутаттар деле, кызыбыз деле, эркебиз деле баары эле ошол жерде жүрүшөт. Кечээинки лидерлер деле ошол катары менен 100-200 киши эмеге кыргыз өзү баары эле чоң болгусу келет экен да. Эч ким иштебей эле баары чоң болуп калыш керек экен. Чурулдашып, биринчи күнү алды, мен аябай таң калдым, бийликти алмаштырды, бирок ошол бойдон баягы правовое поле, тышчылык баягы немесине түшүп кетеби десек, жок, бүгүнкү күнгө чейин уланып атпай, ошондон кайра эле биз мансап бийликти жакшы көрө турганыбызды, столду жакшы көрө турганыбыздын белгиси болуп калды да. Ошон үчүн биринчи күнү келгендер, кайра кече күнү кайра алардын ордуна алып бирөөлөр отуруп калганда мен бир анекдот эсиме түштү. Чапаевдин күндөлүгүнөн деген бир анекдот бар. Чапаевдин күндөлүгүндө жазылып турат дейт. Биринчи күнү биз кызылдар күчтүү болуп Токойдон актарды кубалап чыгып, Токойду биз ээлеп алдык дейт экен да. Экинчи күнү актар көбүрөөк болуп кетип, кайра бизди Токойдон кубалап чыгып, кайра алар ээлеп алышты. Үчүнчү күнү Токойдун кароочусу келип, барыбызды кубалап чыкты деп коет дейт. Аскандай кече бирөө ээлеп алды, мурдагы бирөөсү ээлеп алды. Эми бүгүн келет дагы Токойдун ээси орустар айтмакчы, Шариман Шарипович келип туруп баары кубалап. Эми мындай сыртынан карап турсаң эме да. Күлкү каяктан чыгат? Күлкү гүлүп атат. Бизди көпчүлүк бул эми YouTube'га чыгат да мунун эми комментарийлерди сөккөндөр даяр экен да. Бул тиги элдер кыйналып атса, минтип атса, анан ушул маскара посттор чыгып алып ушинтип сүйлөй берип, тажатты тигиндей мындай дейт экен. Күлкү ушул кыйынчылыктан, ыйлагың келе турган нерседен, айла жоктон келип анан күлкү чыгат. Күлкү чыгат. Мен жаштарга мына башында айттым, ушул нерсени алмаштырып берип аткан рахмат депчи. Бирок кече күнү карасам минтип айтып атышат да. Бийликке бүт жаштар келсин деп атат да. Мен жаштарга ушул жерден пайдаланып айтып койдум. Бул туура эмес нерсе, бул ой жүгүртүү. Ал ойдон алысыраак болушуңар керек. Бул жаштар дебеш керек. Бийликке тазалар келиш керек деп айтыш керек болчу. Улуулардын дагы
тиги тазасы бар, жакшынакай иштеп жүргөн, такыр коррупцияга аралашпаган, тазасы. Жаштардын арасынан акылдуу, билимдүүлөр бар. Эриш аркак болуп, мындай бир улуу кичүү болуп, жакшынакай алып, анын үстүнө эми бир чети жаштар туура түшүнсө болот, себеби мындай болуп калды. Мурдатан берки ишенич кетип калды, ишенбей калды, үмүтсүздүк болуп калды, айла жоктан өзүбүздүн колубуз калып албанын иштелчи дегендей болуп атат. Бирок ошентсе деле эми жаштар улууларга таарынган себеби улуулар устукан бербей калды, илгеркидей жаштарга батасын бербей калды, устукан өз пакетке салып алып көтөрүп кетет. Кадровый маселеси деген болчу эле, илгери аркасынан даярдачу эле, азыр эч ким даярдабайт. Өзүм менен өзүмчүлдүккө улуулар өтүп кетти. Ошол себептен болуп келип чыгып атат. Бирок ошентсе дагы ойлонуп көрүш керек. Жаштарды өздөрү айтып атканыңыз, значит 30 жашка чейин, 35ке чейинкилер жаштар деп турат. 40ты уже каргандарга кошуп аткан да, получается да. Ошондо 40тан биз 50ге келип калсак, анда биз иштей турган учурубуз болуп атса, Кытайда 60 жаштан өйдө көздөй гана президенттикке, мамлекеттик ушундай чоң иштерге 60 жаштан өйдө гана экен да. Ага чейин да ойлонбой деле коёр. Себеби адамдын акылы баардык нерсеге жетип, тажрыйбасы жетип, баардык нерсе. Анан азыр жаштардын мындай бир эмеси боюнча, түшүнүгү боюнча, жаштар кечирип койсун, азыр жаштар аппетити чоң. Жаштар эме улууларга карагандачы, азыр красивый жашаган жакшы көрүшөт алар. Дорогой машинелерди бериш керек, чет мамлекетке барып эс алыш керек. Алардын ою боюнча ошол жерге эмеге барып отура калса эле, ошол жерден акча таап алат деп түшүнүшөт экен да. Ошондой неме менен эле бийликке жанталаша берет экен. Тажрыйба каякта калды анда. Мисалы биздин жанагы кечирип койсун, биздин кесиптештер ким, сен байшосуң деле билесиң. Бир 2 ырдап тургандан заслуга алып тургандан кийин улуу 50 жыл сахнада жүргөн эжесинин же агайын жанына барып алып башын көтөрүп тойго барса, сен да мен биринчи ырдайм, мен заслуженный артистмин деп деген нерсе бул жаштардын акылынын жетиккиликтүүсүбү, адамкерчилигиби же кандай. Даже керек болсо ошол уялып дагы, мына мен айтса заслуга берем десе, мен айткам да уят болот, мен алдымда Жамбул аксакал бар, тиги Абдылда Рахман деген аксакалдар ал элек. Ой, уят депчи, мен алып алсам, алардын алдында мен кантип ыңгайсыз болуп бир жерде отурам. Ал жагы туура. Депчи, тарбия улуу кичүү деген тарбия болуш керек. Улуудан аксакалдардын акылын үйрөнүп, ошолордун жардамчысы болоюн деш керек. Министр болсо, министрдин жардамчысы болуп, ошо 1 жыл, 2 жыл тажрыйба кылып, анан ошол министр иштей албай калса, анан жаштар айтыш керек, эми аксакал бер орунду, муну биздики иштесин депчи. Ушундай кылыш керек. Анан азыр кандай болбой эле, баягы мен ойлоп калдым, пиар эткенди депутат карындашымда жүрөт, таарынбасын, өзүн пиар эткенди көп жакшы көрөт да. Мен көп сессиядан да көрүп жүрөм, кандай болуп калса эле өзү кай жерге барса эле өзүн телефонго тартып эле эметип эле. Аны мен ойлоп калдым, кече дагы жигит премьер-министр болом деп атат эле, өзүм эле братчикам эме болбосун, баягы эме бол, мындай бир ойлонуш керек да. Ал премьер-министрликке деген, бул мамлекеттин сырткы ички коопсуздук дегени бар. Айыл чарба министри болсо жарашат болуптур жаштардан. Бирок биз азыр монтип өзүбүздүн правовой полега түшпөсөк эмне болот? Эртең экономический блокада кылып туруп Казакстан, Россия чурчу болот кой деп туруп жаап койгон болсо, биз кыйналабыз. Бюджетибиз деген 40% уже тартыштык бар бизде. Сырттан келе турган жок, өзүбүздө өндүрүш жок, ички кирешелерибиз жок. Кече пандемияга келген акчаны элге бербей, бюджетти жаап эптеп, мугалим врачтарга айлык берип атат. Анан бул ошол нерсени алдыга жылдырып кетем деген эме болуш керек. Ал жаш баланы сыртка барып да сүйлөшсө дагы эл да тааныш керек да кичинечи. Окуучу баладай болуп анан кийин бир адамдын дагы бир курагы учур болот. Салам алейкум, үйдө эштен жөн эле кебете аксакал киши келсе төргөттө айтасың да, жаш баланы шеп экен деп билбейсиң да сен, мисалы. Ушул сыяктуу бир өзүнүн бир неписанный дагы закондор бар да. Ошол нерсени эске алыш керек да. Анан жаштар барып премьер-министрлик деген болдум деген эле бир эмоция менен мен ал жерге барып айттым, бул ал жерге барып премьер-министрдин столуна отуруп селфи кыласыңар. Дальше иштеш керекпи өзү мамлекет? Ага, сөзүңүз каралып болсун. Эми жаштар деп калдык. Жаштардын катарында биз дагы толуктайбыз. Анан бул жерде деген көп жашаган эмес, көптү көргөн билет дейт. Азыркы учурда жаштардын баардыгы чет өлкөгө барып окуп, канчалаган тилдерди билишет, идеяга бай.
Анан дагы мына ошонун эң башкы көксөсү булар баягы жаштар келсе бир аз да болсо өлкөбүз өнүгөбү деген үмүттө чыгып жатат деп ойлойм. Анан сиздин жеке оюңузду мен сурагым келип турат. Мынакей өкмөт башчыны сиздин оюңузча жаштарды коюш керекпи же болбосо мурдагы эле эми улууаш же болбосо алар көп нерсени билет деп ошол өкмөт башчысындай мурункулардан эле коюлса болот. Бул эми ооба жок деген гана суроону алгым келип турат. Жок, мен түшүндүм. Мен каршы эмеспин. Жаштардын билим алып, сыртта окуп келип, ошол жакка биздин экономикабызды ошол жактагыдай кылалы. Ар бир жаштын жүрөгүндө бар нерсе, бирок жаштарды да пайдаланып атат. Анан эгерде чыгып аткан жаштардын аркасында бир 2-3 топ пайдаланып атканын биз деле көрүп атабыз. Аксакалдар өздөрү жаштар жөнөтүп коюп, ушу Кыргызстандын келечеги жөнүндө сырткы күчтөр пайдаланып кетет менен иши жок. Акырын күлүп, менин эмем жеңсе анан эртең мен көрөм болуп пайдалан курал болуп атасыңар биринчиден. Мына эмеңердин жетпегендиги. Ал акылдуулук менен тажрыйбалуулуктун эмеси башка. Мисалы, Өмүрбек Субаналиевди айтып көрөлү. Бул киши деген азыр коопсуздук боюнча канча деген кылмыш эмелер менен, криминал менен күрөшүп, ушунун ордуна эле 30 жаштагы баланы алып барып отургузуп коелу. Акылдуу экен ал. Окуп келтирчет мамлекетте маселен. Тажрыйба каякта. Бул деген оор иш. Ошонун жардамчылары, ошондон кийинкилердин баарын ошол Өмүрбек эмне кылыш керек? Жаштарды тарбиялаш керек. Алардын жана айтып атам, кадр даярдаш керек. Булар эмне? Ал өзүмчүл. Мен өзүмчө кыймошум керек болуп келе берди. Биздин азыр бүт жана алдыга чыгып аткандардын. Жаштарды кошпой койдук. Ошол себептен ортодо эме болуп атат. Болбосо аралашсын деп атабыз. Бирок жаш мен барып ошол жерде отуруп аламын дегендин өзү бул уже напси. То есть азыр эле Эрнис жазып да берди. Сен эле келип алып эле, давай жыл мен сенден акылдуумун, көп китеп окугамын, мен бирок чарбаны бул деген жерге организатор адам керек. Сага буга айлыкты таап берип туруш керек. Ошондой эле да мамлекет үйдө деле байшем сен турмушка чыгарасың. Байш үй бүлөсүн багыш үчүн эме кылат да. Күнүгө жүгүрөт, ар жака бер жака жүгүрөт, анан кийин ошондой эле нерсе да. Премьер-министр өзү бардык нерсени сырткы ички коопсуздук боюнча да жооп берет. Ал башка бир иш болсо, бир жөн маданияттыкы болсо дагы, бул өзүбүздүн ичибиздеги маданият, сырткы маданият, ичибизди өстүрүп анан сыртка жиберип антип байланыш. Ошондой деле биздин маданиятка көңүл бурулбагандыгы үчүн, маданиятыбыз жок болгондугу үчүн уурдап атат. Уяты жок болгондугу үчүн коррупция кылып атат. Маданият жок болгондугу үчүн улуу кичини сыйлоо болбой атат. Вот эң биринчи биздин маданият тармагыбызды дагы өстүрүшүбүз керек. Маданият тармагыбызга такыр көңүл бурбай атат. Мына биздин маданиятта жаш да. Биздин министр жаш. Мисалы жаш дейин десек кана биздин министрибиз деле бир аябай өзгөчө дүңгүрөтүп бир нерселерди кылып иш керек эле го мисалы. Демек, жалпы система өзү күнөөлүү болуп атат бул жерде дагы. Бул ошон үчүн бизде Кыргызстанда улам монтип бийлик алмашуу болуп атканы ошондон. Бул дагы жакшы. Биз колушуна өлкөлөргө салыштырмалуу биз аябай алдыга өсүп кетип атабыз. Бул жагынан кыйналып атканыбыз мененчи. Бизге Кыргызстанда мисалы бир кризис болуп, же минтет деп коркута албайт эч ким. Биз өмүр бою эле кризисте жашап келатабыз биз. Башкалар мына кошуна өлкөлөр кризисте болуп калса, мына ошолор аябай кыйналып калышы мүмкүн. Биз постоянно эле кризистебиз. Биз кандай гана кризис болсо чыгып кете беребиз кризистен. Борончу мырза айтсаңыз, кризис десечи, тиги биздин кыргыздар Россияда иштеп жүрүшпөйбү? Анан орустардын өзүнүн эмеси боюнча салты сыяктуу болуп калат го, жаңы үй салса мышык киргизет го. Ырым кылышып, бизде аны ширк дейт да. Ал ырым кылып киргизет, көнүп калат да, аралашып жашап калат, көнүп калгандан кийин анан бияка келип үй салат баягы кыргызчы. Үй салып анан по привычке ал дагы мышыкты алып анан кийин киргизиптир да. Жаңы үйүнө киргизсе мышык шарт этип туруп терезеден секирип алып нар жагынан чыгып кетип калыптыр. Кошунан мышык карап турган экен да, кышкол эле ойну. Сонун үй го, эмне чыгып кеттиң десе берки мышык мүнүп коет дейт. Эме кредитке салган үйгө жашабайм деп коет. Анысыгандай биз
кредит кыйынчылык менен эле жашап келатабыз да. Борончу мырза, мына эми азил тамашачыныга аралаш жашынакай маек болду. Бирок ошондо да бизди өнөр адамдар сизди көп жылдан бери эле билишет. Мындай айтканда стажы да көп, бир мырзалардын бирисиз да. Акыл үйрөтө турган жаштарга сизсиз. Ошондуктан биз сиз менен да көбүрөөк сүйлөшсөк болмок, бирок өзүңүз билесиз, эфирде бар. Эфирибизди баягы чектелүү экен. Кудай буйруса сизди дагы чакырабыз эфирге. Эми ошол элибизге бир кыска нуска өзүңүздүн каалооңузду айтып. Кыска жана ошон бир эме кылып коеюн дегенимче. Биздин бийликти алмаштыруунун эң бир эмеси секрети бул таш экен. Мен ушуну байлакай көрдүм. Кийин ойлоп калдым. Биз таш менен пайдаланып атканыбызды көп байкатпашыбыз керек экен. Себеби бир кыргыз случайно Россияга кетип атып, аэропорттон сумкасынан 2 таш чыгып калса, аны оружие катары кабыл алышы мүмкүн да. Сен бияка жөн кетип аткан жоксуң деп. Оружие салып алыпсың депчи. Кийин көчөдө жүрсөк, таштарга документ алып калабызбы деп ойлоп атам да. Ар бир ташка. Ашыкча документ жок болуп калса, справкасы жок, таш болуп калса, штраф төлөйт да. Себеби ал бизге курал катары пайдаланып атат. Тамаша эми. Элге каалабыз. Тынччылык болсун эми баягы болбой эле көйгөйдү, мына баарыбыздын ичибизде бар нерсе да, мамлекет өсүп кетсе экен, жакшы жагына кетсе экен. Анан мен наразы болгонум ушул аксакалдар ушундай хаос болуп атса, сырттан мындай карап, мындай тынччылыкка чакырып, мындай бир ой деп жаштарды тыйып, же балдарын айтып ойбой деп, дебей мынтип сырттан карап коюп турганы. Үчүнчү күчтөр кечегини мен аралап жүрдүм. Площадьта да жаштардын арасында алар карап, тартып, ар нерсе кылып жүрүшөт. Алар изчейт деп атат, да, буларды оңой эле экен, байлык берип койсо, бийлик берип койсо, бири-бирин башка сыртка душмандын кереги жокму, өздөрү бири-бирине экен деп. Ушул нерседен Кудай алыс кылсын. Элбетте тынччылык, токчулук, сабырдуулук болсун. Рахмат. Бар болуңуз агай.